Салам достор, бүгүн сиздер менен сосиска в тесте духовкада бышырабыз. Рецептин көрүү үчүн менин каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазып кетүүнү унутпаңыздар. Бизге керек ингредиенттердин баарын описание бөлүмүнөн таба аласыздар. Камырын жасоо үчүн кургак идишибизге 2 жумуртканы чагып, үстүнө туз жана кумшекерди салып, венчиктин жардамы менен жакшылап аралаштырып алабыз. Үстүнө 250 грамм жылуу сүт куябыз. Массабыздын үстүнө кургак ачыткыбызды кошуп, аралаштырабыз. Электен өткөзүлгөн унубузду кошуп, жумшак камыр ыйлайбыз. Камырыбыздын үстүнө эритилген сары майыбызды кошуп, жумшак камыр ыйлайбыз. Камырыбыздын үстүн жаап, жылуу жерге 1-1,5 саатка коюп коебуз. Сосискаларды даярдап алабыз. Мынакей биздин камырыбыз 2 эсе көтөрүлдү. Столдун үстүнө бир аз un себип, камырыбызды тоголоктоп алабыз. Камырыбызды жайып, баарын узунчасынан видеодогудай кылып кесип чыгабыз. Видеодо көрсөтүлгөндөй, сосисканын сыртынан камырды тегеретип, ороп чыгабыз. Кийинки сосискаларды дагы дал ошондой тегеретип, ороп чыгабыз. Эгер сиздер да ушул рецепт менен жасасаңыздар, 10-12 штук сосиска в тесте чыгат. Бир жумурткага 1 кашык сүт кошуп аралаштырып, камырлардын бетине тегиздеп жагып чыгабыз. Алдын ала 180 градус кызытылган духовкада 35-40 мүнөт бышырабыз. Мынакей достор, биздин сосиска в тестелерибиз бышып чыкты. Сиздер да сөзсүз түрдө үйдө жасап көрүңүздөр. Сиздер менен болгон Динара Калилова.